Бүгүнкү сабагыбыз рызкынын ачкычтары жана анын себептери, чакыруу себептери уландысы эле өткөнкү сабактарда. Бүгүн Al-Miftahus Al-Thalith Ashar 13-чү жана 14-чү рызкынын ачкычтарын өтөбүз. Рызкынын 13-чү ачкычы As-Salah ва Zikr, намаз жана зикр. Зикр өзү намаз болуп эсептелет. Зикр бул ибада. Зикр бир сөз Субханаллах деген. Зикр бир сөз Алхамдулиллах деген. Зикр бул ибадат. فمن حافظ عليها كان له نورا ونجاة وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة. Kim namazga bekem bolsa, namaz менен зикирге бекем болса, намаз окудук. Намаздан кийин зикир кылдык. Ар ким өзүбүзгө ушинтип эсептеп зикир кылдык. Ким намаз менен зикирге дайым убакыт бөлсө, бул намаз жана зикир лаху ээси үчүн, адам үчүн нур, нажат, тозок азабынан кутулуу, барака, өмүр рызкында береке, ва саадатан фид дуния вал ахира, дүния ахиретте бактылуулук. قال الله تعالى استعوذ بالله. الله öz sözünde استعوذ بالله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. وأمر أهلك بالصلاة. أهلك يبلغن namazga buyuru. Yubulöңdü namazga buyuru. Erте, түштө, түштөн кийин, кечинде, түнү менен да кайт. Сен качан намаз окуйсуң? Качан окуйсуң деп улам эскертип тур. Уамур анан буйру. Намаз окуйбуз, дараталгыла, окугула деп буйру. Субханалла. Мечиттин ичи жык намаз окуучулар, бирок көпчүлүгүбүздүн үйүбүздө өзүбүз гана намаз окуйбуз, келинчегибиз намаз окубайт. Ал көп жылдан бери бейнамаз. Же аялы жубай экөө намаз окуганы менен уул кыздары намаз окубайт. Бойго жеткен не бак? Ахлак деген жубайыңды, уулуңду, кызыңды, небереңди деген сөз. Ва'мур ахлака бис-салах, үйбүлөңдү намазга буйру. Вастабир алейха, намаздын үстүндө сабыр кыл. Сен өзүң намазда сабыр кыл. Ар кандай кырдаалда окуп калышың мүмкүн. Ооруйсуң, карызга батасың, кыжалат болосуң, бир нерседен түйшүк тартып турасың. Сабырдуу болуп намаз оку. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси, үйбүлөңдү намазга чакырууда сабырдуулук кыл. Какыс-кокус кылып, колуңду көтөрүп юрип, бир отоло анын көңүлү намаздан калып калбасын. Аябай сабырдуулук менен намазга чакыр. Ла насалука ризқа. Сенден эч качан намаз тууралуу рызкы сурабайбыз. Багымдат окушуң үчүн сен мечитке взнос төлөшүң керек деген буйрук жок. Сенден акы сурабайбыз. Бекер. Тескерисинче биз беребиз деп атат. Нахну нарзукук. Рызкыны мына биз беребиз саңа, деди. Аллаху акбар. Намазың себептүү рызкыны биз беребиз. Аллах айтып жатат. Намазың тууралуу, зикриң себептүү рызкыны мына мен беремин саңа. Окуй эле бергин, жүрөгүң менен аңтарылып, мен берем рызкыны. Эгер билсең, вал акибату литтаква, чыныгы ахиреттеги бейиш жашоосу литтаква, таквалык менен жашаган инсандар үчүн гана деген. Аллаху акбар. Аллах Таала сен намаз эле окуп бергин, бир күндөгү 5 вакытты рызкыны мына мен берем. Көрсө, намаз окуп калыш
өзі ырысқы екен, ушуну түшүнгүлө. Силердин үйүңөрдө Аллах да жактырган канча ырыскы бар десе, намаз окугандардын санын эсептегиле бат-баттан. 10 жан жашасаңар, 5 намаз окуса, 5 бейнамаз. Бизде Кудайга жаккан, Кудай өзү насип кылган 5 рызкы бар дегеле. Анткени намаз окуу, намаз өзү ырыскы бул. Намаз деген ырыскыдан куржалак калган, бул бардык ырыскыдан куржалак калды деп эсептегиле. Өзүңдүн жубайыңды, өзүңдүн каныңдан жасалган, жаралган бала менен кызды бир отоло Кудайдын мээриминен артта калтыргың келсе, анда ал жагын өзүңүз чечиң. Жок, мен уулу менен кызымды, жубайымды, ата, апамды, бир туугандарымды бейиште көргүм келет десеңиз, анда алар жаман көрмөктөн сиздин үстүңүзгө жугунду төксө дагы намаз окуйлу дегиле. Yani إذا أقمت الصلاة يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب. Namazды тикелеп окуй турган болсоңуз, анда Аллахтын ырыскысы сиз ойлобогон жактан келип турат сизге. Ден соолугуңуздун мыкты болушу өзү ырыскы. Күндүн чыгышы менен батышын көрүп турушуңуз өзү чоң ырыскы ушул. Мечитке келиш аябай чоң ырыскы намаз үчүн. Азыр биз ушул жерде отурганда кафелерде азандын үнүн укса дагы кол шилтеп коюп, курсагын тойгузуп аткандар бар. Базарда иштеп аткандар бар. Жолдо бара жаткандар бар, намазын каза кылып окубай. Кумарканада отургандар бар. Арак сатып алып аткан жана сатып аткандар бар, Кудай сактасын. Аларга караганда биздин ырыскы аябай жогору ырыскы. Мечитке намаз үчүн келиш. Бейтун фихи катиун лис-салах, бейтун тaqillu фихи л-барака. Намаз окулбаган үй береке кыйылып калган үй деп түшүнө бер деп атат. Намаз окулбаган үй берекеси кыйылып, тыйылып, тосулуп калган үй дей бер. Не бир укмуш сонун сөз. Кийинкисин угуң эми. Фан-нас фи масажидихим والله في قضاء حوائجهم سبحان الله والناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم мечитке эле каттаган адам болсо Аллах анын муктаждыгын өзү чечет. Аллаху акбар. Сизге бирөө чалды, же кол алышып убадалаштыңыз. Ушул эле ишпи? Өзүм чечем бол, бара бер. İnsanın kolay çeçe gelbeyt, ağa arganda toskolduk bulat. 10 minuttan keyin bolbayt eken dос, men çeçe albay kaldım. Bolbayt eken. İşim ötpey kaldı deşim mümkün. Je odasından kaytı beret. Meçitke ele kattap tursaң da otat namazga. Muhtaçlığındı Allah öz çeçet. Allah hiç kiminin kengeşpeydi. Allah buyuruydu. Allah'tan buyurgan hiç kaçan eki bolbaydı. Munun rızkısı mol bolsun deydi. Oldu mol boladı. Namaz rızkının açıkçı. Subhanallah. Uşulda rızkı. Uşulda rızkı. Meşitke gelip içine koşu kılıp da rızkı. Astronaf otuktağından göre. Sonun rızkı buldu. Oygatmam. Allah Teala soda üçün şan, şököt, mayram, toy, göңül açu üçün cuma namazdı taştap teskeri baskandar jönündө mınday dedi. Estağfirullah. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul azim. Egerde senin aylanandagılar kokustan ticara, soda satık bolup atkanın bayqab ele gözünün kıyığı menen görüp kalsa, avle je bir oyun zoğuk, şan şököttü,
көңіл көтере тұрған, киреше кіре тұрған несені, нақ киреше кіре тұрған несені көріп біле, байқап қала тұрған болса, инфадду илейхе ва таракука қаима, алдыңда сенің сөзіңді ұғып отырғандар қағынып сілкініп тұрып, сені тик тұрған абалыңда жалғыз таштап кетіп қалышат бұлар деді. Аллах Таала емнеге түсті бұл? Бұл Мәдина Мунавварада түшкен. Пайғамбар жұмада хутба қылып атты. Елдің бүт бардығы пайғамбардың мешітінде отырышады. Мешітке жақын Суқул Харам базары бар ле. Қыбланы қарағанда пайғамбардың мешітінің оң жағында. Ошол жерге ұзын кербен содасы келді. Ал жердегі адамдар, сырттағылар, намазға ем келе жатқандар, аны көргенде бірден төні, бізге оқшап 2-ден 3-ден төйлерді менікі деп қармап қалышты. Алардың төйлерді жылосынан қармап, дүң соданы қылып атқанын Пайғамбарымыздың мечіттің ішінде қылып атқан хутбасын ұғып отырғандар көз қиығын салып, Пайғамбардың хутбасын таштап шығып кетішті. Ошол доордо пайгамбар маңдайына турат. Аллаху акбар. Пайгамбар маңдайына турат. Пайгамбардын оозунан чыккан сөздү улам уучуңду салып жутсаң да азды кылат эле. Азыр бардык нерсени таштап кетип калыш коркунуч бар, Кудай сактасын. Жума күнү ушинтип соодага чыгып кеткендер. Аларга кул ма индаллахи хайрун минал-лахви ва минат-тижара. Аларга айткан, отургула, отур. Мунаул шан шөкөт, базар, соода, сатык жана алуу мындан Алланын алдындагы ырыскы жана жаннат мындан аябай мыкты. Аллага болгон соодабыз менен соодалаша бербейлиби деп айт. Валлаху хайрур разиқин. Ырыскы берүүчүлөрдүн ичинен Аллах Таала эң мыкты. Алланын ырыскысына эч кимдин берген ырыскысы жетпейт. Караң. Ошол күнү фас'ау иля зикриллах. Жогу жагында вадарул бай'. Эй ыймандуулар, жума күнү намаз казан айтылганда бенде менен болгон сооданын үстүн жаап, Алла менен болгон соодага шашыл деп атат. Алла менен соодалашсаң, эселентип берет. Сен бир эле нерсени айтсаң, Аллах Таала ыраазы болуп, 10дон 700ге чейин берип турат. Базарга кирип туруп, андай кыла албайбыз да. Андай кылам. 1 килограмм картошканы 700 сомго десең, эмне? Ошол картошка менен бул жетип турат тумшуңа. Аллах Таала bir sözüzge 700 sözün soğun жазып турат. Мына рызык. Эми 14-чү. Рызкынын 14-чү ачкычы. At-tabkir fi talabir rizq. Рызкы үчүн, мааш жашоо үчүн эрте таң азанда туруп камынуу. Дүң соодага эрте келишет го. Базардын башында дүң соодага. Адамдар багымдатка таратылып атканда алар сатып алып калышат. Карагыла. Сахрул Гамиди радияллаху анху, Аллах андан разы болсун, сахаба. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбардан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз айтты: Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. Аллахым үммөттөрүмдүн таң эрте тургандарына береке бер деди. Аллаху акбар. Үммөттөрүмдүн таң азанда тургандарына береке бер деди. Аллаху акбар. Караңыздар, таң азанда туруш керек рызкыны талап кылыш үчүн. Фатима радиаллаху таала анха риваят кылып атат. Өзү айтып атат, Фатима өз пайгамбарыбыздын кызы. Марра би Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Менин жанымдан пайгамбарыбыз өтүп калды. Менин жанымдан атам пайгамбарыбыз өтүп калды. Ва ана муттажиа. Мен чалканча жатат элем. Бул таң азан. Мен чалканча жатат элем. Фахарракани бирижли. Менин жаныма келип, акырын буту менен, акырын бутума секин кытыгылап, тур деп мени кыймылдатты. Бунайя, кызым,
O kızım, kumi turardыңdan. İşhedi rizqallah. Allah'ın rızkısına güve bolup kalbaysın be. Ve la tekuni minel gafilin. Beyqapar adaşıp jatkanların katarına koşulba. Turardыңdan. Allah'ın rızkısına güve bolup kal. Emnege? Fa innallaha yaqsimu arzaqan nas ma bayna tulu'il fajr ila tulu'il shams. Antkeni Allah bütündey adamlardan, musulmanlar, momunlardan emas, bütündey adamlardan, momun jana musulman kafirlerden, bütündey adam zatının rızkısın taң sürülgönden başlap gün çıkkanga çeyin bölüp duradi. Kim taң azanda ele tursa, kafir tursa kafirge de jetedi. Momun musulman namazga turgan insan katары tura turgan bolsa, Allah anın ibadatına da bereke beret, rızkısına da bereket inşallah. Rızkının 14-cü eşigi taң azanda turu. Kiyinki koşumçu rivaya sözsüz türde taң azanda İslam alimdары egerde kıbla tarapta eşigiňer bolsa, je terezeňer bolsa, bir açıp bölmöňördi jeldetip turup anan japkıla. Allah'ın rızkısı kiret degen. Karagıla, unutpagıla. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Birahmetika ya erhamer rahimin. Allahu akbar.